театр, ал эми андагы адамдар актерлор деп айтып келишет классиктер. Адам баласынын жашоосунда театр жаш куракка карабай өзүнүн таасирин тийгизип келүүдө. Себеби көрүүчү өзүнүн талабына, көз карашына ылайык окуяга аралашып, ошону кабыл алат. Адамдын жашоосундагы уникалдуу убак бул балалык. Кичинекей баланын инсандык өсүү учурунда театрдын ролу албетте өзгөчө. Ал баланын дүйнө менен таанышуусуна өбөлгө түзүп, акыл эсин өнүктүрөт. Бүгүн биз Курчак театрын көшөгө аркасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Жомокторду керектүү деңгээлде жеткире билүү үчүн да чоң жоопкерчилик керектелет. Артисттердин актёрдук чеберчилигине күбө болуп, таланттарына таң бердик. Kaçıp gitti. Курчак театрында иштеген актерлор өз ишинде профессионалдар. Алар ар түрдүү образдар менен көрүүчүнү өзүнө тартып, жомок атмосферасын түзүп беришет. Натыйжада балдар да окуяга кирип, артисттер менен бирге сүйүнүп, же кыйкырып жиберген да учурлар болбой койбойт. Кичинекей балдардын аруу дүйнөсү дал ошол жомоктогудай керемет окуяларга ишенет. Балдар биз ойноп атканда, ушундай балдар тынч отуруп жакшы көргөндөчү, биз демеле режиссер айткандагындан да жакшы ойнойбуз да. Анан ошондо балдар биз менен кошо аралашып, ошо жомок, биз ойноп аткан жомокко аралашып кирип кетишет дагы, биз менен кошо сүйлөшүп, ойной башташат да, ошондон улам билебиз, буларга жагып, буларды биз ишендирип алып атканыбыздычы. Балдарга арналып коюлчу жомоктор аудиторияга жагабы же жокпу деген маселе да маанилүү. Бул учурда режиссерлор педагогтук да милдетти аткарышат. Мыкты иштелип чыккан спектакль жомоктор балдардын психологиясына позитивдүү таасир тийгизип, ойлорундагы бүдөмүк суроолорго жооп таба алат. Бул биринчиси деген биз оюнду алардан мурун ошо балдар кабыл алалыбы, балдар түшүнөбү, ошо балдарга ошо биздин койгон оюнубуз, режиссерлордун оюндары. Ошо балдарга өтө ошону караш керек да, биринчи очередь ошо биз жомокту алардан биринчи окуйбуз. Аябай окуп, анан кабыл алабыз. Эгерде балдарга жакшы жага турган болсо, анан коебуз да. Азыр эми баягы базар, рынок ушундай болуп калбады. Себеп дегенде, жакшы товарың болсо, жакшы ырың болсо өтөт элге. А жакшы спектакль болсо өтпөйт да. Ошон үчүн биз ар дайым ушу биринчи очередь ушу ошол оюнду карап, анан коебуз да. Балдар театралдык номерлерден өзгөчө таасирленишет. Алар ошол театрдан алган сабактарын жашоосунда колдоноору анык. Театр дайыма жакшылык жамандыкты жеңген дүйнөнүн чоң бир модели. Артисттер да чоң дүйнөдө эмес, балдар дүйнөсүндө жашагандай берилүү менен образдарды жаратып, бөбөктөрдү сүйүнтүп келишет. Ал эми Курчак театры социалдык маданий феномен катары жашап келген жана жашай берет. Жаркынай Бейшембиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таң шоула. Бүгүн баралымды сорсоң,